Ошондой эле эки тараптуу жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга жана 20 документке кол коюлду. Эми эки өлкөнүн экономикалык алакасы тездик менен өнүгөрү айтылууда. Маселе Кыргызстан, Өзбекстан саткан товарга тете товарды экспорттой алабы? Даярдыгы барбы дегенде турат. BBC Өзбекстан менен тыгыз иштешкен кыргыз ишкерлерин кепке тартты. Ишкер Өзбекстан менен соода алакасы өнүгүшүнө абдан кызыктар болуп келген. Азыр мурдагы тоскоолдуктар дээрлик жоюлду деп жатат. Эми ал кантип кардар табам деп эмес, кардарга ошончо көлөмдө кантип өстүрөм деп ойлонуп жатат. Себеби ал $100 миллион жүгөрү жеткирүүгө милдеттенип алды. Бизде помидорду алабызбы, дарбызды алабызбы, же койдун терисин алабызбы, жүндү алабызбы, айтор ушул үчөөнү сактай албай келебиз да. Балким көлөм болушу мүмкүн, мисалы үчүн ушу тери боюнча сөз болду. Көлөм болушу мүмкүн, бирок сапаты жок. Баягы биз бул паланчаныкы, уландыкы, Абдыбектики, Эрлистикке деп туруп аркасына мындай бүгүзүп туруп этине уруп коебуз го, белги болсун деп. Ал деген сапатка зыян болот дагы. Тиги өзбектер ошону айтып атат. Бул нерселер брак кылып коюп атасыңар деп. Мисалы үчүн айтам да, же болбосо ошол эле картошканы сыртка чыгаралы деп, ичинде нематодасы бар лабораториядан өтпөй калат. Бирдекени коюп берели элек, баабыз туура келбей калат. Ушундай кыскары ушул. Ал эми жүгөрү боюнча биз $100 миллион койгондо ушул факторлордун баарын өлчөп чыктык.